келесөө башым кайтармадыба окуткан чөптү келининдин тамагына кошуп берип неберем боюнан түшүп калды. Небереңизди сиз өлтүрдүңүз. Азат эмне кыларын билбей убара. Мени издеп тайынымдыкине келди. Айжан! Ким? Азыр. Сага эмне болду? Апам бир нерсе дедиби? Жок, мен жөн эле чарчадым. Эмнеден чарчадың? Апаң эч нерсе деген жок. Ортобузда эчте болгон жок. Мен кеткенди ал билбейт. Сен жакын эле балгаз түшүрдүң. Эмне? Башка бирөөнү таптыңбы? Эгерде ошону жоккун келип жатса ооба. Мен сени эч качан сүйгөн жокмун. Сүйгөн эмесмин. Мен башка бирөөнү таптым. Кандайча? Сага эмне болду? Мени карачы. Эмне болду сага айтсаң? Эмне болду айтпайсыңбы? Эч нерсе болгон жок мага. Айтып атам го. Жок, кандай ушундай болмок беле? Баары эле жакшы эле го. Болду, мен жүрөгүм оорутпай кетчи. Кет дагы келбей экинчи. Бул үйдү унут. Айжан. Айжан. Ал себепсиз эле басып кеткенимди түшүнө албады. Күндө келе берди. Себебин сурады, мен айтпадым. Ошентип жүргөн күндөрдүн биринде ал мага келгенин биротоло токтотту. Мен эки дүйнө ортосунда калгандай элем. Көзүмдү жумсам кайненемдин үнү, ачсам наристемдин УЗИдеги сүрөтү. Акылымда Азат. Күйпөлөктөп тайынем жанымда жүрөт. Эч нерсе билбейт да куркуру. Же сурай албай көзүмдү карайт. Караба мени, Тайне. Мен өз жалынымда куйкаланган адаммын. Эми эч бир нерсе мага жакшылык алып келбейт. Эч бир нерсе бөксүргөн нерсемди толтурбайт. Мен мындан ары кайрадан жалгызмын. Азат, эмнеге мен жашоомой кирдиң? Сен келгенге чейин мен кичинекей дүйнөмдө бактылуу элем. Өзүм менен өзүм элем. Сүйүү эмне экенин билбей калсам гана. Куда апамдын мээримин издегендей мен эми өмүр бою сени издейм. Сенин сүйүүңдү жоктойм. Жүрөгүм ошентип жатты. Турмуш деген баары бир турмуш. Кайрат менен белди бууп турганга аргасызмын. Ишиме бардым. Азат жумуштан чыгып кеткен экен. Демек кетиптир. Жашоосунан толугу менен чийген тура. Шалдай отура калдым. Жашоо өтүп жатты. Бир күнү жолумдан Азат чыкты. Арыктап, көздөрү киртийип чарчаңкы. Сагынганыбыз көздөрүбүздөн билинип турду. Эмне кылып жүрөсүң? Жүрөм, деди ал көңүлсүз. Үйдөгүлөр кандай? Билбейм. Барбаганыма бир ай болду. Эмнеге? Жеңем болгон окуяны айтты. Мен наристебизде эмне болуп жоготконубузду түшүндүм. Үйдөн чыгып кеткем. Жумуштан да чыктым. Сага барганга да күчүм жок. Айжан, мен мындан ары дем алганга деле күчүм жок. Менин апам. Жүзүм басып ыйлап жиберди. Жүрөгүм тилинип кетти. Тун наристебизди жоктодук. Сүйүүбүздү жоктодук. Айжан, мен сени биринчи көргөндө эле менин аялым болоруңду билгем. Мен кыз жаныбы элем. Мен эч кимге деле байлана албаган адам элем. Бирок сен бир көргөндө мени токтоттуң. Эмнең менен билбейм, бирок жүрөктү ээлеп алдың. Мен да сенден кете алам деп ойлогом. Жаңы турмуш баштай алам деп аракет кылдым. Канча аракет кылсам да кайра эле акылым сенде болчу. Менин жүрөгүм сеники экен. Кетеличи. Кайда? Билбейм. Апам көрбөгөн билбеген жакта. Алар баары бир бизди жашап берди. Макул, бирок кыйналып калабызбы? Сен жанында болсоң эле болду. Элдин баары эле кетип атпайбы?
2 диплом алып кара жумуш иштеген атасың. Диплом алып жөн эле болгон да. Керексиз. Макул. Эсери. Дароо эле Москва шаарына билет алып учуп кеттик. Ошентип биздин өз алдыбызча жашообуз башталды. Жумуш издеп кыйналдык. Акыры экөөбүз тең таап өзүбүзчө батирге чыктык. Бир күн эле мен кусуп калдым. Туура эмес бир нерсе жегеним эсимде жок. 3 бүктө эле куса бердим. Мурункудан кийин коркуп калган Азат дароо ооруканага алып барды. Текшерүүлөрдөн кийин врач бизге кубана карады. Наристеңер болот экен, жаштар. Чынбы? Ооба. Азат кубана мени так көтөрүп тегеретип жиберди. Биз таптакыр күтпөгөн учурда келди бул наристе. Өзү менен кошо бизге үмүт берди. Азат байкесине телефон чалып сүйүнчүлөдү. Байке, кандайсыз? Үйдөгүлөр жакшыбы? Бизде жакшы жаңылыгыбыз бар. Айжандын боюнда бар. Жүзү жаркып турду. Ар бир эле адам балалуу болгондо өзгөрүлөт тура. Боюнда болгондон баштап эле мен жумшак тарта баштадым. Ичимден апамды кечирдим. Бирок Азатка телефон чалалы деп айта албай койдум. Азат телефон чалган сайын байкесинен апасын сурачу эмес. Үйдөгүлөр кандай деп эле кыска сурап кое берели. Ан сайын мен кыйнала берчүмүн. Азат. Апамды түш көрдүм. Анан? Чалып көрбөйсүңбү? Жок. Чалбайм. Мен билем го. Сен кечирдиң апаңды. Не калп эле ок жоктон эле. Билгисин делем. Өзүнчө күйрөнүп алганы менен ичиндеги муз акырындап ээрий баштаганын билдим. Ичим аябай чоң болчу. Бир күнү дүкөнгө барып оор нерсе көтөрө калып оорутуп алдым. Бала төрөлөрүнө дагы убакыт бар эле. Бирок толгоом эрте башталып кетти. Азат дагы жумушта болчу. Араң чыдап жатып такыр болбой калганда ага чалдым. Азат башталды окшойт. Эмне башталды? Толгоом кыңкыстап араң айтты. Азат ошол замат жумушун таштап чуркап келди. Кана кайсы жериң ооруп жатат? Ичиң. Кеттик доктурга. Албетте, тарифин дагы сонун болуш керек. Сонун тарифи толук 40 гигабайт интернетти каалашынча колдон. Билайн баары оңой. Оор төрөдүм. Эрте төрөлгөн үчүн да алсыз төрөндү. Кудайдан жалынып жатып балабыз жакшы болуп кетти. Төрөтүүнөн үйгө чыгарып келген күнү кубанычыбызды үйдөгүлөр менен бөлүшсөк кандай жакшы болмок деген ой кетти. Наристебиз төрөлгөндө мен апамды толугу менен кечирдим. Азат. Апам аралуу. Мен апамды кечире албайм, убар болбочу. А мен кечирдим. Уулуң үчүн кээде катадай иштерди кыласың. Кучагыңда турган мына уулу жигит үчүн экөөбүз да көп нерсени курмандыкка чалабыз. Апамдыкы башка кеп да. Аны актаган жокмун, бирок ишен алда өкүнүп жүрсө керек. Анда издейт эле го. Бир да жолу издеп чалган жок. Байкемден дагы телефонду алат болчу. Башымды оорутпачы, апама менин кайда экенин, бул дүйнөгө барым жогун баары бир. Мен өз жашоосунан эбак эле чийип салса керек. Сен апамды билбейсиң. Ал керек болсо өз балдарына дагы атуу. Азаттын тарынычы да чоң болчу. Ойлонуп көрсөм апамдын мүнөзүнө жатпаган көрүнүш эле.
Мен билген баласы ага аял ушунча убакыт баласын издебей коймок эмес. Ого бетер тынчсызданып калдым. Тааныш кызым менен WhatsApp'тан сүйлөшүп жатып, апам ооруканада жатканын билдим. Дароо даярданып баштадым. Үйдөгү чачылган буюмдарды көрүп Азат босогодо туруп калды. Сага эмне болду? Кетебиз. Кайда? Үйгө, Кыргызстанга. Эмнеге? Азат мага эч бир суроо бербечи. Кетишибиз керек. Апам ооруп жатыптыр. Азаттын өңү купкуу болуп кетти. Апамдын эмнеге ооруп калганын мен жүрөгүмдүн тереңинде билип турдум. Ал Азатсыз бир күндө бактылуу жашай албайт эле. Бир эне бир перзентин жакшы көрсө, апам Азатты жакшы көргөндөй болуш керек. Мен бул экөөнүн сүйүүсүнөн артык эне баланын сүйүүсүн көрө албадым. Демек экөөнү бөлгөн мен дагы күнөөлүүмүнбү? Жашоодо күнөөлүү же күнөөсүз деген нерсе барбы? Азат менден бетер алактап буюм тайымдарды жыйнап кирди. Аман эсен эле болсо экен. Менин айыма мен күнөөлүүмүн деп көрүнүп жатты. Мекенибизге келдик. Үйгө кирип келип эле апамдын төшөктө жатканын билдик. Байке, эмне айткан жоксуңар? Апам таптакыр айтпагыла деп болбой койду. Канча айдан бери жатат? Деги жакшы элеби? Жакшы эле, Кудай сактасын. Дароо эле апам жаткан бөлмөнү көздөй жөнөдүк. Азат биринчи кирип кетти. Андан кийин мени чакырды. Апа, деп колдорун кармай калдым. Аябай арыктап кеткен экен. Сиз кечириңиз бизди. Биз акылсыздык кылдык, апа. Сиз айыгып кетесиз. Сөзсүз айыгасыз. Сизди айыктырып алам. Мен бир ирет апамды жоготком. Экинчи жолу бул адамды жогото албайт элем. Ошол күндөн баштап мен апамдын жанынан чыкпай карадым. Бир күнү апамдан анын жолдошу тууралуу сураштырып калдым. Апа, сиздер кандай үйлөндүңүздөр эле? Менин учурумда силердикиндей сүйүү күйүү болгон эмес, кызым. Мен атамдын кызы элем. Атама сөз айтыштырып, ал болсо сөз берип койгон экен. Андыктан эч кандай каршылык көрсөткөн жокмун. Мен андан аркысын сурап кыжаалат кылбайын деп ойлодум. Кийин жакын курбусу жакындан апамдын тагдырын уктум. Кайненең мыкты окуган, өңдүү түстүү айылдын көрүнүктүү кызы болчу. Бир жигитти катуу сүйдү. Бирок эмне болду эч ким билбейт. Азаттын атасына тез арада эле тийип кетти. Азаттын атасы Кызыл Камчыны көрүнгөн адамдан кызганып эле кууп жүрүп сабап баштачу. Мага эми баары түшүнүктүү болду. Апам өзү эч бир убакта күйөөсүнүн мендей сүйүүнү көрбөгөн экен. Андыктан биздин сүйүүбүздү эч бир түшүнө албаган тура. А балким жүрөгүнүн тереңинде жашай албай калган махабатын, бактылуу боло албай калган убакыттарын биз эсине салып жаткан болбойлу. Муну билгенимде апамды ого бетер аяп калдым. Атама мен көп жылдар таарынып жүрдүм. Мени эмнеге бир да жолу келип көрбөдү? Ортобузда бөлгөн бир нече чакырым жолу кантип басып өтө албады деп таарынгам. Апам ооруп каза болгон жокпу? Сага ошентип айтыштуу эле. Ооба. Ошол нерсени канча жолу болсо да айыра албай жүргөн элем.